Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы финансы полициясы өкмөттүн жаңы түзүмүндө ушундай эле аталыш менен бирок экономика жана финансы министрлигинин карамагында болот. Бул туурасында өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча 12 февралда жарыяланган токтомдо айтылды. Премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон токтом өкмөттүн жаңы түзүмү бекитилгендигине жана аткаруу бийлигинин органдарын реформалоого байланыштуу уюштуруу чаралары жөнүндө деп аталат. Өкмөттүн жаңы түзүмүнө ылайык жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматта ишин ушундай эле аталыш менен уланта берет. Бирок түз өкмөткө эмес, юстиция министрлигине караштуу болот. Экономика жана финансы министрлигинин базасында экономика жана финансы министрлиги, коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын базасында коргоо министрлиги, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, транспорт жана жол министрлиги менен архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин базасында транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлиги түзүлдү. Абибила Ажы Кадырбердиев Россиянын муфтийинен жардам сурап кайрылды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын уламалар кеңеши дин кызматкерлеринин арасында түзүлгөн кырдаалда маселени чечүүгө жардам сурап кайрылышты. Тийиштүү катка уламалар кеңешинин төрагасы Абибила Ажы Кадырбердиев кол койгон. Кат Россия Федерациясынын мусулмандарынын муфтийи Равиль Гайнуддинге жазылган. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда президенттик шайлоо болуп, бир жума мурун жаңы президент Жапаров Садыр Нуркожоевичтин инаугурациясы болгон. Бизди руханий жамаатты, мусулмандарыбыздын руханий абалы тыйынсыздандырат. Чындыгында муфтий Максат Ажы Токтомушев Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгын жетектеп турганда, биздин оюбузча диндин салттуу негизинде дагы доо кетириши мүмкүн болгон көптөгөн олуттуу каталарга жол берилген. Бул бүткүл Борбордук Азия аймагына таасирин бериши мүмкүн. Өлкөнүн муфтиятынын айрым мыйзам бузуулары жөнүндө сизге маалымат беребиз жана алар кабыл алынбайт деп эсептейбиз. Тактап айтканда, коомдук тармактарда Максат Ажы Токтомушевдун өзү сүйлөгөн сөздөрү бар. Ал жерде салафи агымы жана таблик жамаатын ачык үгүттөп жатат. Бул биздин фундаменттерге жана салттуу динге карама-каршы келет. Жакын арада өткөрүлө турган Кыргызстан мусулмандарынын кезектеги курултайына ал кызмат мөөнөтү аяктаганына карабастан уламалардын, салафиттик агымынын жана таблик жамаатынын жактоочуларынын жаңы курамын кызуу даярдап жатат. Анын айтымында, ал өлкөнүн руханий коомчулугунун башында калууга аракет кылууда. Биз сизден жардам сурап, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жана жеке өзүңүз Кыргыз Республикасынын президентине кайрылууңузду өтүнөбүз. Урматтуу шейх, биздин өлкөбүздүн мусулман диндарларынын арасында сиздин аброюңуз бийик. Биз региондогу салттуу пайдубалды бузушу мүмкүн болгон мындай көйгөйлөргө биздин бийликтин көңүлүн буруубуз керек. Биз азыркы уламалар кеңеши жана кеңештин төрагасы сизден жардамыңызды четке какпаңыз деп чын жүрөктөн суранабыз деп жазылат катта. Камчыбек Ташиевдин операциядан кийинки абалы айтылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге 12 февралда жүрөгүнө операция жасалды. Бул туурасында журналист Өткүрбек Рахманов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Урматтуу мекендештер, Камчыбек Ташиев агабызга жасалган бүгүнкү хирургиялык операция өтө оор жүрдү. Операцияга Берлин убактысы боюнча саат 8-де кирип, кечки саат 18:30 гана өзүнө келди. Операция 3 саатка созулган. Камчыбек Кадыршаевич, эл журтума өтө ыраазымын. Менин өмүрүмдү Аллахым жана элимдин дуасы сактап калды. Экинчи ирет туулдум окшойт. Эмки жашоо мага элимден белек. Демек мен да элиме татыктуу кызматым, кылган эмгегим менен жооп беремин, деди. Баарыңыздарга терең ыраазычылык деп жазат Өткүрбек Рахманов. Камчыбек Ташиев буга чейин Германияга дарыланууга учуп кеткени маалымдалган. Чет өлкөдө дарыланып жаткан Камчыбек Ташиев муфтияттагы кырдаал туурасында өз пикирин билдирди. Бул туурасында ал Регион телеканалынын журналисти менен болгон маегинде айткан. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы директору Акен Токтоналиев менен экс-муфтий Максатбек Ажы Токтомушевдин жумуштан кеткенин колдобойм. Азыркы учурда чет өлкөдө дарыланууда болгондугума байланыштуу социалдык тармактар аркылуу да пикиримди жеткире албай жатам деп билдиргендиги айтылат маалыматта.